18 bölüm. Midiyandын дин кызматчысы Мусанын кайнатасы Итро Теңир Исраилди Мисирден алып чыккандан бери Кудайдын Муса менен бирге өз элине эмне кылганын баарын укту. Мусанын кайнатасы Итро ошондон мурунураак кайрылып келген Мусанын аялы Сипорду, анын 2 уулун алып Мусага келди. Мен бөтөн жерде келгин болуп калдым деп Муса биринчи уулуна Гейршом деген ат койгон эле. Атамдын Кудай мага жардамчы болуп, мени фараондун кылычынан куткарды деп экинчи уулуна Элиезер деген ат койгон эле. Мусанын кайнатасы Итро анын уулдары менен аялын алып чөлгө Мусага келди. Муса Кудайдын тоосунун жанында кошууну менен жайланышкан эле. Ал Мусага: "Мен кайнатаң Итро, аялың менен 2 уулуңду алып сага бара жатам" деп кабар жиберди. Муса кайнатасын тосуп чыгып, жүгүнүп, аны өптү. Экөө учурашкандан кийин чатырга киришти. Ошондо Муса кайнатасына Теңирдин Исраил үчүн фараон менен мисирликтерге эмне кылганын, жолдо кандай кыйынчылыктарга учураганын, Теңир аларды кантип куткарганын бүт айтып берди. Итро Теңирдин Исраилди мисирликтердин колунан куткарып алганын, аларга кылган жакшылыктарын угуп кубанды. Ошондо Итро Теңирге алкыш: "Ал силерди мисирликтер менен фараондун колунан куткарып алды. Ал бул элди мисирликтердин бийлигинен бошотту. Теңирдин бардык кудайлардан улуу экенин эми билдим. Себеби ал бул элди мисирликтердин колунан куткарды. Анткени алар Исраилга жамандык каалашкан эле" деди. Анан Мусанын кайнатасы Итро Кудайга арнап бүтүндөй өртөлчү курмандык жана курмандыктарды алып келди. Ошондо Арун Исраилдин бүт аксакалдарын ээрчитип, Мусанын кайнатасы менен бирге Кудайдын алдында тамак жегени келди. Эртеси күнү Муса элге бийлик жүргүзүүгө отурду. Эл болсо эртеден кечке Мусанын алдында турду. Ошондо Мусанын кайнатасы анын элди эмне кылып жатканын көрүп мындай деди: "Элди эмне кылып жатасың? Эмне үчүн сен жалгыз отурасың? Эмне үчүн бүт эл эртеден кечке алдыңда турат?" Муса кайнатасына мындай деп жооп берди: "Эл Кудайдан кеңеш суроо үчүн мага келип жатат. Алардын башына бир иш түшкөндө мага келишет. Мен эки жактын ортосунда туруп талаш тартыштарын чечип берем. Кудайдын көрсөтмөлөрү менен мыйзамдарын айтам." Ошондо Мусанын кайнатасы ага мындай деди: "Сени мындай кылганың жакшы эмес. Сен өзүңдү да алдыңдагы элди да кыйнап жатасың. Анткени бул иш сага оордук кылат. Сен муну жалгыз аткара албайсың. Ошондуктан менин айтканымды ук. Мен сага акыл айтайын. Кудай сени менен болот. Сен болсо эл үчүн Кудайдын алдында арачы болуп, элдин иштерин Кудайга жеткирип тур. Аларга Кудайдын көрсөтмөлөрү менен мыйзамдарын үйрөтүп, алар жүрө турган Кудайдын жолун жана алар кыла турган иштерди көрсөт. Эл ичинен жөндөмдүү, Кудайдан корккон, ачкөздүктү жек көргөн, адилет адамдарды тандап алып, аларды элге 1000 башы, 100 башы, 50 башы жана 10 башы кылып дайында. Ошолор элге ар убак бийлик кылышсын, маанилүү иштерди сага билдирип турушсын. Ал эми майда иштерди өздөрү чечишсин. Ошондо сага жеңилирээк болот. Алар кыйынчылыкты сени менен бирге тартышсын. Эгерде сен ушундай кылсаң, Кудай сага эмне кылыш керек экенин айтып турат. Ошондо сен туруштук бере аласың. Эл да өз ордуна тынчтык менен тарап кетет." Муса кайнатасынын сөзүнө макул болуп, ал айткандын баарын жасады. Муса Исраилдыктардын ичинен жөндөмдүү адамдарды тандап алып, аларды 1000 башы, 100 башы, 50 башы жана 10 башы кылып элди башкарууга дайындады. Алар ар убак элге бийлик кылышты. Маанилүү иштер жөнүндө Мусага айтып турушту. Ал эми майда иштерди өздөрү чечип турушту. Анан Муса кайнатасын узатып жиберди. Ал өз жерине кетти. 21 бөлүм. Иса курмандыктар салына турган кутуга өздөрүнүн Кудайга деген тартууларын салып жаткан бай адамдарды көрдү. Ага 2 лепта салып жаткан жарды жесир аялды да көрүп, мындай деди: "Силерге чындыкты айтып коеюн. Мына бул жарды жесир аял бардыгынан көп салды. Анткени башкалардын баары өздөрүнөн артканды салышты. Ал эми бул аял жардылыгына карабастан колунда болгонун, тамакка деген акчасынын баарын салды." Бирөөлөр ибадаткананын кымбат таштар менен тартуулар менен кооздолгондугу жөнүндө сөз кылып жатышканда, Иса мындай деди: "Силер бул жерде көрүп тургандын баары кыйрап, таш үстүндө таш калбай турган күндөр келет." Ошондолар Исадан: "Устат, бул качан болот? Булардын ишке аша тургандыгын кандай белги аркылуу билсе болот?" деп сурашты. Ал мындай деди: "Силерди бирөө адаштырып кетпеш үчүн сак болгула. Анткени Машаяк менмин жана аз убакыт калды деп менин ысымымды жамынып көптөр келишет. Алардын артынан ээрчибегиле. Согуштар жана дүрбөлөңдөр тууралуу укканыңарда коркпогула. Анткени алгач ушундай болушу керек. Бирок бул дүйнөнүн акыры эмес.
Андан кийин аларга мындай деди: бир элге, бир падышачылыкка каршы көтөрүлөт. Жерлерде катуу жер титирөөлөр, ачкачылык, жугуштуу оорулар, коркунучтуу көрүнүштөр жана асмандан чоң жышаандар болот. Бирок адегенде силерге кол салышат. Силерди куугунтукташат, синагогадагылардын колуна салып беришет, түрмөлөргө камашат. Менин ысымым үчүн падышалардын жана башкаруучулардын алдына алып барышат. Мен жөнүндө күбөлөндүрүшүңөр үчүн ушундай болот. Ошондуктан эмне деп жооп берүү жөнүндө алдын ала ойлонбоо керектигин көкүрөгүңөргө түйүп алгыла. Анткени силерге каршы чыккандар каршы тура албагыдай, каршы сүйлөй албагыдай сөз менен акылмандыкты мен берем. Силерди ата-энеңер, бир туугандарыңар, тууган уруңар жана досторуңар кармап беришет, жана кээ бирөөңөрдү өлтүрүшөт. Менин ысымым үчүн бардыгына жек көрүндү болосуңар, бирок башыңардан бир тал чачыңар да жоголбойт. Чыдамдуулук менен жаныңарды сактап кала аласыңар. Иерусалимди аскерлер курчап алганын көрсөңөр, анда анын кыйрай турган убагы жакын калганын белгиле. Ошондо Жүйүт аймагында жашагандар тоого качып кетишсин. Шаардагылар шаардан чыгып кетишсин, шаардын сыртындагылар шаарга киришпесин. Анткени ошол күндөр Кудайдын элди жазылай турган күндөрү. Ыйык жазууда жазылгандардын баары орундалат. Ошол күндөрдө кош бойлуу жана эмчекте баласы бар аялдарга кыйын болот. Анткени жер үстүндө чоң алаамат болуп, бул элдин башына Кудайдын каары түшөт. Алар өткүр кылычтан кырылышат. Бардык бутпарас элдердин арасына туткундалып кетишет. Бутпарастардын заманы бүткөнчө Иерусалим алардын таман астында калат. Күндө, айда, жылдыздарда алаамат жышаандар пайда болот. Жер үстүндө болсо адамдар деңиздин гүйлдөгөнүнөн, толкуганынан дүрбөлөңгө түшүп эмне кыларын билбей калышат. Асман күчтөрү кыймылдап калгандыктан ааламга келе жаткан алааматты күтүп, адамдар коркунучтан эстен таанышат. Ошондо адам уулунун булут ичинде улуу күч жана даңк менен келе жатканын көрүшөт. Бул окуялар боло баштаганда өйдө туруп башыңарды көтөргүлө, анткени силердин куткарыла турган күнүңөр жакындайт. Анан аларга бул салыштырууну айтып берди. Анжыр дарагын жана бардык бактарактарды карагыла. Алардын жалбырагы чыгып калганын көргөнүңөрдө жай мезгили келерине аз калганын билесиңер. Ошол сыяктуу эле ушулар болуп жатканын көргөнүңөрдө Кудайдын падышачылыгы жакын калганын билгиле. Силерге чындыкты айтып коеюн, ушунун баары болмоюнча бул муун жок болуп кетпейт. Асман менен жер жок болуп кетсе да, менин сөздөрүм аткарылбай калбайт. Өзүңөргө сак болгула. Оюңардын баары эле ашыра тоюу, мас болуу, турмуштук түйшүктөр болуп калбасын. Ал күн силер күтпөгөн убакта келип калбасын. Анткени ал күн жер үстүндө жашоочулардын баарын тор сыяктуу басып калат. Ошондуктан сергек болгула. Боло турган алааматтардын баарынан качып кутула алыш үчүн жана адам уулунун алдына келип туруш үчүн дайыма сыйынгыла. Ыйса күндүзгү убакытты ибадатканада элди окутуп, ал эми түнкү убакытты шаардан чыгып, Зайтун тоосунда өткөрүп жүрдү. Элдин баары анын сөзүн угуу үчүн ибадатканага таң атаары менен келишчү. 36 бөлүм. Элую сөзүн мындай деп улантты. Бир аз чыдай тур. Кудайдын атынан дагы айта турган сөзүм бар экенин мен сага көрсөтөйүн. Мен пикиримди алыстан баштайм. Жаратканымдын адилеттүүлүгүн далилдеп берем. Анткени чынында эле менин сөздөрүм жалган эмес. Сенин алдыңда билими жеткилең бирөө турат. Мына, Кудай кудуреттүү, ал жүрөгү таза адамды четке какпайт. Ал мыйзамсыздарды колдобойт, эзилгендерге тиешелүүсүн берет. Ал адилдерден көзүн албайт. Аларды падышалардын тагына отургузат, аларды жогорулатат. Эгерде алар чынжыр менен кишенделип, кырсыктын кишендеринде кармалып турушса, анда ал алардын иштерин өздөрүнө көрсөтөт. Алардын мыйзамсыздыгы көбөйүп кеткенин өздөрүнө көрсөтөт. Эскертиш үчүн алардын кулактарын ачат. Аларга мыйзамсыз иштерден баш тарткыла дейт. Эгерде тил алып ага кызмат кылышса, анда өз күндөрүн жыргалчылыкта, өз жылдарын шаттыкта өткөрүшөт. Эгерде тил алышпаса, анда жаа жебесинен өлүшөт, акылдан ажырап өлүшөт. Бирок эки жүздүүлөр жүрөгүнө каар топтойт. Кудай аларды кишендеп салганда ага кайрылышпайт. Ошондуктан алардын жаны жаш чагында өлөт, өмүрлөрү бузулгандар менен өтөт. Ал жакырды башына түшкөн кырсыктан куткарат, эзилип жатканда анын кулагын ачат. Ал сени да тар жерден кысымчылык жок, кең жерге алып чыгат эле. Дасторконуң майга толот эле. Бирок сен мыйзамсыздардын түшүнүктөрүнө жык толгонсуң. Түшүнүк менен айыптоо сага жакын. Кудайдын каары сени жазалап өлтүрүп койбосун. Сени чоң кун куткарбайт. Ал сенин байлыгыңды бааламак беле? Жок, алтыныңды да, байлыгыңды да баалабайт.
Элдер өздөрүнүн турган жеринде кырылып жаткан ошол түндү тилебе. Сактан, мыйзамсыздыкка барба, анткени сен азап тартканды мыйзамсыздык кылгандан артык көрдүң. Кудай өзүнүн кудурети менен бийик, андай насаатчы барбы? Ким ага анын жолун көрсөтөт? Сен адилетсиз иш кылып жатасың деп, ага ким айта алат? Адамдар көрүп турган анын иштерин даңазалоону унутпа. Анын иштерин ар бир адам көрө алат. Адам аларды алыстан байкай алат. Мына, Кудай улуу. Ошондуктан биз аны таанып биле албайбыз. Анын жылдарынын саны изилденгис. Ал суу тамчыларын чогултат. Алар көп болгондо жамгыр болуп төгүлөт. Жамгыр булуттардан тамчылайт. Адамдарга мол төгүлөт. Ошондой эле булуттардын жайылышын, анын чатырынын күркүрөгөнүн ким түшүнө алат? Азыр алардын үстүнө ал өз жарыгын чачыратып, деңиз түбүн жаап жатат. Ал жактан ал элдерди башкарып, тамак ашты мол берип жатат. Ал чагылганды өз колдоруна жашырып, ага кимди урууну буйруйт. Анын күркүрөөсү өзү жөнүндө билдирет. Жаныбарлар да эмне болуп жатканын сезишет. 6 бөлүм. Кудайдын кызматташтары катары силерге эскертебиз. Кудайдын ырайымын кабыл алганыңар пайдасыз болуп калбасын. Себеби ал мындай деген: жакшы убакта мен сени уктум, куткарылуу күнү сага жардам бердим. Мына азыр жакшы убакыт. Мына бүгүн куткарылуу күнү. Кызматыбыз сөзгө калбаш үчүн эч кимге эч нерседе кетерги болбойбуз. Тескерисинче, кыйынчылык келгенде, муктаж болгондо, кысымчылык болгон учурларда, таяк жегенде, түрмөлөргө түшкөндө, куугунтуктар болгондо, эмгектенгенде, уйкусуз түндөрдө, орозо кармаганда, тазалыкты, кемеңгерликти, кең пейилдикти, чыдамдуулукту, жакшылыкты, ыйык рухтун күчүн жана таза сүйүүнү көрсөтүүдө, чындык сөзүн жарыялоодо, Кудайдын күчүн көрсөтүүдө, адилдиктин куралын оң колубузга да, сол колубузга да кармап, бизди сыйлап жатышканда да, кордоп жатышканда да, жамандап жатышканда да, мактап жатышканда да, бардык учурда бардык нерсеге чыдап, өзүбүздү Кудайдын кызматчылары катары көрсөтүп жатабыз. Бизди жалганчы деп эсептешет, бирок биз ишенимдүүбүз. Таанымал болбосок да, бизди таанышат. Бизди өлгөн адамдар катары көрүшөт, бирок биз тирүүбүз. Бизди жазалап жатышат, бирок өлгөн жокпуз. Бизди капа кылып жатышат, бирок биз ар дайым кубанабыз, жардыбыз, бирок биз көптөрдү байытабыз. Эч нерсебиз жок, бирок биз баарына ээбиз. Корунтуктар, силер менен ачык сүйлөштүк, силерге жүрөгүбүздү кенен ачтык. Биз силерди жүрөгүбүзгө батырдык, бирок силер бизди батыра албадыңар. Силерге балдарым катары кайрылып жатам. Биз сыяктуу эле силер да бизге жүрөгүңөрдү кенен ачкыла. Ишенбегендер менен бирге жат моюнтурукка кошулбагыла. Себеби адилдик менен мыйзамсыздыктын ортосунда кандай жалпылык бар? Жарык менен караңгылыктын ортосунда кандай жалпылык бар? Машаяк менен Белиярдын ортосунда кандай макулдашуу бар? Ишенген адам менен ишенбеген адамдын ортосунда кандай жалпылык бар? Кудайдын ибадатканасы менен буркандардын ортосунда кандай байланыш бар? Анткени силер тирүү Кудайдын ибадатканасысыңар. Кудай мындай деген: алардын арасында жайгашып, алардын арасында жүрөм, алардын Кудайы болом, алар менин элим болушат. Ошон үчүн алардын арасынан чыккыла, алардан бөлүнгүлө дейт Теңир. Арам нерселерге жолобогула, ошондо мен силерди кабыл алам. Мен силерге ата болом, силер болсо менин уулдарым, кыздарым болосуңар дейт кудуреттүү Теңир.